Чыкканда тоодон кашкатаң артыкча сонун байкасаң, көл эмес эгер кыс болсоң көз тиймек экен капкачан деп атабыз Байдылда Сарнагоев айткан айтылуу Сарчелек көлүнүн биз баш жагына келдик. Алдыда Сарчелектин кол тийбеген кооздугун сиздерге көрсөтүп бермекчибиз. Сарчелек көлү төө башында жайгашкан кооз көлдөрдүн бири. Анын дагы бир аталышы Тоз көл деп айтылат. Айланасында 6 көл жайгашкан. 2016-жылы 17-июлда Сарчелек жаратылыш корогу ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген. 1959-жылы уюшулган Сарчелек корогу Чаткал Атойнок кыркатоосунда жайгашкан. Аянты 23,8 миң чарчы метр. Анын ичинен көлдүн аянты 492 чарчы метрди түзөт. Коруктан 1000ге чукул өсүмдүктөрдүн, 40тан ашуун жаныбардын, 150ден ашуун канаттуулардын түрлөрүн кезиктирүүгө болот. Ири жаныбарлардын арасынан илбирс, доңуз, бугу, карышкыр, түлкү, аюу, кашкулак бул аймакты байырлайт. Негизинен көлдү кайык менен сүзүүгө корукту караган кызматкерлерге гана уруксат бар. Биз керектүү материал даярдоо үчүн кайык менен көлдү айланууга туура келди. Урматтуу көрүүчүлөр, бул Сарчелек корогунда кандай жаныбарлар бар, кандай куштар бар, эс алуучулар кандай келип кетет деген суроолорго дал ушул Сарчелек биосфералык корогунун экинчи кыдырмасы Эрмек Кулманбетов агабыздан сурамакчыбыз. Кандайсың, байке? Жакшы. Биз эми Сарчелек биосфералык корогунда азыркы учурда ушу менин апкотторум да, ушу кийик, илбирс, аюу жаныбарлары бар, суур, кашкулактар бар. Аларга жумасына 2 жолу, кээде 3 жолу келгенге туура келет, туз төгүп тура турган жерлерибиз бар. Азыр жакшы, акыркы 2 жылдын ичинде көбөйгөндөрү да көзгө деле билинип атат. Сиздер аларды кандай кылып көрөсүздөр бул жерденчи? Кыдырып жүрүп көрөсүздөр же атайын камералар орнотулганбы? Аларды атайын туз койгон жерлеринде фотолабушкалар коюлган. Бизде биринчи кар жааганда санак учуру болот. Анан ИИЗ аркылуу учет деп коет. ИИЗин чыгарып, анан анын формуласы болот. Ошо менен канча бар экендигин билсе болот да. Сиз бул кесип менен канча жылдан бери алектенип келесиз да? Мен бул кесибим өзү эколог, экологияны бүткөм. Мен корукта иштегениме 4-жыл. Өзүм спесим сүйгөндүгүм үчүн иштеп атам. Жакшы. Эс алуучулардын келүүсү кандай? Туристтер дагы көп келсе керек. Азыр биз бул башында отурабыз, тиги башында эс алуучуларды дагы биз жолуктурдук да. Эми туризм чындыгында азыр күчөп аткан учуру. Туристтер көп, жылдан жылга көбөйүп атат. Келген туризмдер боюнча жалыптары да бар, жалыбы жогу да бар. Мен мисалга келтире кетсек, чет мамлекеттен келген туристтер алар эч качан мусорларын эч калтырышпайт да. Да бая өзүбүздүкүлөр да. Айнекти ачып ыргытып берет. Көрүнгөн жерде алар келип кеткенден сөзсүз түрдө мусору калат да. Ошол жагы бизге чоң проблемага айланып кетип атат. Сиз бул жерде жашап иштейсиз да? Мен ушул экинчи апкотто эгермен, ошол жерде кордонум бар. Ошол жерде жатам, туруп ошол жерде апкотторумду карайм.
Ушул эс алуучулардан эмнени суранат элеңиз да? Мындай эс алууга келгенде. Эми мен эс алууга келгенде эмнени сурамак элем? Эс алууга келгендер баары эле эс алабыз, жыргайбыз деп келишет да. Эми алар бизге бардык жагынан проблемасы деле жок. Ушу основной ушул жанагы айтылган эле мусор жөнүндө эле таштандылары таштабай кетишсе. Же бир таштанды деп көрсөткөн жерге ташташып кетишсе. Бейчеки жолдорго таштай бербесе, эми өзүңүздөр көрүп тургандай бул кооз жер келечек муундарга калтырып берүү деген система менен иштейбиз да биз. Жаратылышты сүйгөндүгүбүз үчүн. Ушундай болгон кооз жерди кантип булгайт элек? Ооба. Анан Эрмек байке, ушул сары челек деген сөздүн аталып калышы да, негизи сары челек деп аталып калышта ар кандай бир уламыштар айтылып келет, сөздөр айтылып келет. Сиз ушул кандай уккансыз сары челектин чечмелениши? Мен эми эки версиясын укканмын. Эми айтылып эле жүрөт ал сары челек деген сары киши бул жакта жайлоодо отуруп кымыз бышкан гүл челек жасайт дейт. Ушул гүл челеги калып кетип бул жака. Баягы сарынын челеги калды деп анан ушу сары челекте бул биринчи версиялары. Анан экинчи версиялары бул гөлдү үстүнөн караганда ошо гүл челекке окшоп көрүнөт да. Ошондуктан анан сары челек деп аталып калган дешет. Чоң рахмат Эрмек байке. Ушундай кооз жаратылышыбызды, кол тийгиз көлүбүздү ушундай сактап, коргоп жүрө бериңиз. Сары челек биосфералык коргоонун дагы бир ээлкери Болотбек Калыбеков агабыз. Кандайсыз Болот? Жакшы. Өзүңөр кандайсыңар? Жакшы. Жакшы жүрөсүзбү? Жумуштарыңыз кандай болуп атат? Канча жылдан бери эмгектенесиз эгер болуп? Ушу сары челек биосфералык коргоонда 33 жылдан бери эмгектенем. Сары челек коргоонун полный обходдорун кыдырып бүткөм, иштедим. Эми пенсияга жакын калдым. 2 жыл, 3 жыл калды. Пенсияга чыгып кетсек, ошо жумуштун немесин көрөбүз деп эсептейм да. Жакшылыгын, үзүрүн көргөм. Дан жакшы, бул жаратылыштын койнунда иштеп келатыпсыз да, мындай эс алуу менен бирге жумуш. Эки коёнду бир ок менен атып атабыз да азыр. Анда сиз көп жылдан бери иштесеңиз билет экенсиз да, ушул кандай жаныбарлар көбөйүп, азайып аткандыгын. Азыр биз биринчиден кышы жай туз менен камсыз кылабыз жаныбарларды. Андан кийин кышка маал жем менен камсыз кылабыз. Андан ошо 2-3 жылдан бери ушун көйгөндүгүн элге маалым болду. Азыр көз менен көрүп жүрүшөт. Көзгө кадимкидей көрүнүп калды. Мурун сайыз убагындагыга теңелип калды десек болот. Дан жакшы, ушул ээлгерликке өзүңүз кызыгып тандабагансызбы? Мен өзүм мурун мектепте иштегем, мектептен которулгам. Орус директор келип, Иванов деген, ошол которуп алган. Анан ошондон бери иштеп калдым бу жерде. Өзүңүз кызыгууңуз менен. Мындай өзүңүздүн ата кесип деп коет, улантып, балдарыңыз сизден кийин пенсияга чыгып кетсеңиз. Балдары ушу бирөөнү эч болбогондо ушу кесипке байлайбыз го деп ойлойм да. Анан атам дагы ушул корукта иштеп кеткен. Мен да ошонун эмесинин артынан мен да иштедим. Эми мен балдарым дагы ушу кесипке кызыгат, кызыккан балдарым бар. Окууга тапшырып атат. Кайра ушул менин артыман мен көчүм улап кеткенге жарайт деп ойлойм. Дан жакшы, ошол ээлгерлерге бөлүнгөн көңүл кандай? Коруктабы? Негизи. Корукта жакшы. Атыбызга жем менен, өзүбүзгө кийим менен, кышкы жайкы кийимдер менен обеспечение кылып турат. Жакшы деп эметем. Жаман деп айтышка мүмкүн эмес. Канча күндө бир келип кыдырып турасыз же күн сайын? Мен бир келгенде бир жума жүрөм. Кайта барам, тамак ашты алып кайта эле келем. Ошо мен жай менен ушу күзгө чейин жүрөм ушул жерде. Кышкысын эс алуу? Кышкысын эс алам, бирок этеңки кыдырмалар бошоп калганда отпускага чыгат да. Анда мен кайра ошол обходторго бир айдан которуп тигилер эс алганы кеткен учурда мен карап турам.
Абдан жакшы, чоң рахмат Болотбек ага. Ишиңизге ийгилик, буюрса дагы иштеңиз, пенсияга чыксаңыз деле. Рахмат. Урматтуу достор, ушул апаларыбыз атайын Баткенден жолдун алыстыгына карабастан ушул Сары Челек коругун көрүп кетели деп келишиптир. Анда өздөрүнөн сурап көрөлү. Кандайсыздар апа? Саламатсыңарбы? Биз Баткен областан келдик. Ушул Сары Челекти сонун экен деп. Баардыгы жок жакшы, сонун тоолору дагы жакшы, суулары дагы жакшы. Майтте кызмат кылган баардыгы жакшы экен. Сууларга түштүк. Кооз экен, эң жакшы. Кесеңер болот. Жол алыс, баягы жол татаал дегендей көп кыйынчылыктар. Ошого карабастан атайын Сары Челекти көргөнгө келипсиз, анан сизге жактыбы? Кандай нерселери сизди мындай өзүнө арбады? Рахмат. Жакшы. Сары Челекте эч айып жери жок. Көрктүүлүгүнө сөз жок. Суунун тунуктугуна, абанын тазалыгына природа өтө жакшы. Сары Челек бизге жакты. Көптөн бери биз өзү ушул жерде абас кылып жүргөн болчубуз да. Келсек, действительно природасы жакты. Азыр мана ушулдай маалда уже башка жерлер кургап калган да, тоолор. Сары Челекте кургабаптыр, жап-жашыл болуптур. Ошого биз көрүп, суктанып, сууга төшүп, элдер айткандай бар экен дедик да. Сары Челекке мен действительно мурда 10 жыл алдын келип кеткен эди кошуналарым. Мен ошондо Россияда эдим, келе албай калгам. Ошондон кийин кошуналарым айта берет эди Сары Челек. Анан Сары Челекке барайлы деп быйыл насип кылган экен, келдик да.